Биз айта турган нерсебиз туугандар бүгүн ислам шариат. Ислам дини туугандар бул эң акыркы дин. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аябай кооз имаратты көрүп, бирок ошол имараттын жасалган кирпичтерден аябай мактап келип көрүп туруп, анан кийин бир жерде ушундай боштук турат, бир кирпичтин орду. Бул дегени ошол недостаток, кемчилик. Ошол жерге бир кирпич сала турган болсо, имарат идеальный имаратка айланат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мына ошол имараттын ичиндеги эң акыркы кирпич бул менмин деп. Ошондуктан бүгүн биздин иманыбыз, биздин ишенимибиз ушунчалык деңгээлде биз тайкы, алсыз, адамдардын караңгылыгы, алардын билимсиздиги, дүйнөдөгү жашоодогу болгон суйта, адамдар тирилик менен алек болуп жүрүп, үй бүлөнү багыш керек, тирилик кылыш керек, акча табыш керек, ошол нерсенин артынан жүрүп, биз дүйнөгө келген өзүбүздүн негизги максатыбызды унутуп калабыз. Капырлар бул дүйнөдө жеш үчүн жашайт. Мусулман адам жейт жашаш үчүн. Мусулман адам тегерегиндеги ушул дүйнөнүн баарын Аллах Таала адам заты үчүн жараткан деп билет. Бирок адамзат ошол тегеректеги нерселер үчүн жаратылган эмес. Адамзат Аллах үчүн жаратылган. Адамзат Аллахка сыйынуу үчүн жаратылган. Бирок биз туугандар бардыгыбызга белгилүү болгондой, биз бул миссияны биз экинчи орунга коюп койгонбуз. Бул биздин туугандар основной несущий имамыбыз имарат боло турган болсо, негиздери, дуалдары боло турган болсо, биз бүгүн имараттын дуалына, пайдуалына, негиздерине көңүл бурбайбыз, бирок ошол отделкасына, багы косметический сырткы жалтыр-жултуруна биз көңүлдү көбүрөөк бурабыз. Мына ошондой жашоону биз бүгүн кечирип атабыз. Биздин өзүбүздүн имаратыбызга болгон мамилебиз мына ошондой аябай бир алсыз позицияда болот. Бардыгы галочка үчүн болгону для галочки. Эгерде биздин шариатыбыздагы келген нормаларды адамдар ишке ашырып жашаганда, бул шариаттын ичинде бардык адамдардын катмарларын, адамдардын ошол социалдык проблемалар, көйгөйлөрүнүн бардыгы шариаттын ичинде камтылган болчу. Ошол адамдардын ортосундагы буржуазный мисалы өлкөлөрдө социалдык адилетсиздик, неравенство, бай менен кембагалдын ортосундагы болгон айырма асман менен жердей болуп, бири олигарх, экинчиси кедей. Мына ошондой адилетсиздик ислам дининде мынчалык деңгээлде болбойт. Ислам дининде деле болот кембагалдар. Эмне үчүн дегенде, албетте кембагалды Аллах кембагалдык менен сынайт. Байды Аллах байлык менен сынайт, кембагалдар менен сынайт. Кембагал жашоосунда байдан көз артып, ошол байдын байлыгына көз артып суктанып жашайбы? Же болбосо бул бай ошол кембагалга жардам колун узатып, Кудай парз кылган зекетин берип, садака ихсанын берип жашайбы? Туугандар, Кур'ан Каримде Аллах субхана ва таала айткандай, силерди биз өзүңөр менен сынайбыз. Адамдын душманы ким? Адамдын душманы адам. Башка планеталардан учуп келип, инопланеттар келип аткан жери жок. Ушул нерсенин үстүндө көпчүлүк башын катырышат. Инопланетный, НЛО, инопланетный ушундай существолор бар экен. Бул бардыгы туугандар мракобесие. Эмне үчүн дегенде, бул отвлекающий, адамдар үчүн болгон отвлекающий маневр. Бул иблистин, шайтандын дагы бир кылыктарынан. Туугандар, мукаллаф, акылдуу, Аллахтын алдында милдеттүү болгон макулуктар бул эки категория. Бири жин, экинчиси адамзат. Ошон үчүн Зарият сүрөсүндө Аллах айтып атат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля ли'будун". Жин затын, адам затын биз мага сыйынуу үчүн мен жаратканмын. Бирок адамдар туугандар бул любопытный ушундай бир табиятка ээ. Бардык нерсе бул адам заты үчүн кызыктуу. Особенно туугандар, запретный плод сладок деген сөз бар. Кылба, тийбе деп мисалы өзүң балдарыңа, кичинекей балдарыңа дайындап, ошол нерсеге вниманияны, эгерде сен бир нерсеге анын көңүлүн буруп кое турган болсоң, ошол нерседен тыйып койгон болсоң, дал ошол нерсеге болгон кызыгуу ошол кичинекей жаш балада артып баштайт. Эмне үчүн тыюу болуп атат? Эмне үчүн? Запретный плод сладок деп мына ушул нерсени айтылат. Бул деген адамзаты дайыма багы изилдемей, изучать этмей, ушул кыскасы космосту мынакей бүгүн туугандар көрүп атабыз. Асман мейкиндиктерин изилдөө, спутниктерди чыгарып атабыз орбитага, ошол жактан съемкалар кетип атат, Марсты изилдешип атат. Жер жүзүндө адам затынын жашоосу кыйрап аткан жери жок, бирок булар ошол жакта жүрүшөт. Мисалы шариат боюнча туугандар астрономия илими чектелген. Астрономия илимине кызыгуу, ошонун артынан изилдеп жүрүү чектелген. Бардык наукалардын өзүнүн бир пределы болушу мүмкүн.
Мисалы, астрономия туугандар бул адамдардын вниманиясынан, адамдардын акылынан, адамдардын көздөрүнөн, кулагынан кайым болгон бул аябай алыс горизонттогу нерсе. Ошон үчүн адам заты бул нерсеге стремиться эткен менен бул илимди адам жетпейт. Кур'ан Каримдеги аяттарга биз көбүрөөк көңүл бура турган болсок, мынакей бир аятында Аллах Таала айтып атат: "Инна фи халқис самавати вал ард ва ихтилафил лейли ван нахар ла аятин ли улил албаб аллазина ятафаккаруна фи халқис самавати вал арди раббана ма халақта хада батила субханака фақина азабан нар." Жараткан Аллах мына ушул аятында акыл ээлери дейт. Акыл ээлери, акылын иштеткен. Бүгүн биз өзүбүздүн элибизде айтылган, адамдар тамашалап, күлүп жүргөн бул нерсени биз анекдот кылып, тамаша кылып, мына ошол сатира менен биз айтып, ошол нерсени күлүп дальше кете беребиз. Билесиңер аны. Немистин мазгизин алып келип тур, анан мынча экен, тигиникин алып келип тур мынча эмиш, анан монуку жаңы экен, мунуку кымбатыраак экен, немис менен япондун кыргыздыкы кымбатыраак экен, эмнеге десе вообще маслоо экен деген. Кыскасы, бул мен автор эмесмин бул, бирок бул сатиранын ичинде чындыгында ошондой нерсе бар. Эмне үчүн дегенде, туугандар, биз бүгүн мына ошол жашоо суетасында инсандын, туугандар, мына ошол суфи аллаярдын сөзүнө көңүл бура турган болсок, мисалы, мен дайыма ушул нерсени кайталайм. Акыйда билмеген шайтанга елдир, агар 1000 жыл ибадат кылса елдир дейт. Ишеними жок адам, ишеним адамдын идеологиясы болот, адамдын ишеними болот. Кур'ан Каримде мисалы көптөгөн аят ушул бейишке татыптуу, бейишке кирген, же ийгиликке жеткен деген Аллах Тааланын ушул описать эткен эң жакшы ушундай атрибуттар менен келген адамдардын основной, булардын атрибутуна карасак, алладина аману ва амилус солихат. Иман келтирген, андан соң солих амалдарды жасаган деп келет. Иман келтирүү, туугандар, бул илим тармагы, бул билим тармагы. Илим тармагы. Амилус солихат, амалун солих, бул ошол илим тармагына болгон жоо, ошол илим тармагынын негизиндеги болгон адамдын кыймыл действиясы. Биз акылыбызды иштетпей, өзүбүзгө керектүү болгон мына ошол шариат илими биз негизги основной илим болчу. Мынакей туугандар, биз мына ошол дүйнөдөгү кечирип жаткан бүгүнкү жашоодо почти каждый второй үй бүлөдө, туугандар, билим алыш керек. Билимсиз баланын келечеги жок деп, ошол адам бир диплом алып алыш керек, билим алыш керек. Эми билебиз, 90-жылдардан баштап, мисалы Акаевдин доорунда Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын саны аябай көбөйдү. Бирок сапат түшүп кетти, качество жок. Кыргызстан боюнча мисалы айта турган болсок, действительно эң качественный билим берүү тармагы мына ошол келген, мына ошол Сибат түрк ошол туугандардын алып келген Сибат окуу жайларында качественный билимди мына ошол жерде. Калган жерлерде сапат таптакыр түшүп кеткен. Эмне үчүн дегенде, туугандар, 90-жылдарда адамдардын надеждасы баягы коммунизм менен идеологиясы менен престелип, капталып, ныкталып келип аткан ошол нерсе рухнула, адамдар кайда барышын билбей интеллигенция за бортом калды. Интеллигенциялар, билимдүү инсандар, окуган инсандар, окумуштуулар, жазуучу, бардык ошондой бир творческий тармактагы байланган инсандардын көпчүлүгү романтик болуп, өкмөткө, бийликке ишенген мына ошол нерсеси рухнула булар. Көбүрөөк прагматик болгон, практик болгон адамдар, булар хваткасы күчтүү болуп, чала сабаттын бардыгы бийлик же болсом самый ошол бюджетный сонун жерлерге бардыгы келип орношту. Жогорку окуу жайлардын баарын алып көрсөң, зачет менен на экзамен. Ким билбейт бул нерсени? Бардыгына белгилүү. Атасы, энеси айылына малын сатып атат, башка кылып атат, ушул окусун, жүрөт шаарда, акча менен, зачетторунан акча менен бүтүрөт. Ашкабак, эч нерсе жок. Диплом бар, билим жок. Билим жок өлкөдө келечек болушу бул мүмкүн эмес, бул туңгуюк. Необразованный ошондой бир качество билими жок адамдардын алып келген. Мына ошон үчүн туугандар, мына ушул дүйнөдө эгерде билимсиз, ошондой билими жок, чала адистер эгер мисалы таптакыр финанс менен экономиканы билбеген инсанды ошол тармакка койсо, ошол жердин ашмалтайын чыгарып, кризистен башка проблема жаратпайт. Врач эгер ошол дагы адамдын өлүмүн алып келиши мүмкүн. Шариат илиминде эгерде мындай чала молдо боло болсо, анда бул эң кооптуусу, эң проблема. Эмне үчүн дегенде,
кризис келсе, сенин ограниченный срогуң бар. Сен көп болсо шунчалык идеальный спортсмен болуп, уктаган режимди сактап, кылган жумушуңду шунчалык идеальный жашасаң дагы 100 жыл, 150 жыл жашашы мүмкүн, но сенин ошол жашоодогу отрезагың bir күнү келет. Ажал келет, биологический өлүм келет, адам өлөт. Шариат илимич. Эгерде адам өзүнүн жараткан Кудайын тааныбаса, эгерде адам мусулманмын деп туруп пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген таалимдерин билбесе, билген жок. Пайгамбарыбыз ошон үчүн айткан эле: "Талабул илми фаридатун аля кулли муслим". Илимди талап кылуу, издөө, талап кылуу ар бир мусулман эркек жана аялга парз деди. Издөө, талап деп атат. Үйрөнүү деген жок, илимди үйрөнүү деген жок. Бул дегени баягы инсан мимоходом кетип баратып бир мечитке келди, намазга кирсе, ал жерде маселе болсо случайно отуруп угуп калып, же машинада кетип атса случайно бир радиодон ошондой бир маселени кунткой угуп калып, случайно. Ал илим талап деген болбойт. Илим талап кылуу, туугандар, ар бир ибадаттын өзүнүн талабы болот. Мисалы, намазга талап керек. Аллах субханаху ва Кур'ан Каримде айтып атат: "Вастаину бис-сабри вас-сала, ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин". Аллах айтып атат: намаз сабырдуулук менен, мына ошол жардам оор болуп атабы, жашоодо кыйынчылык болуп атабы, намаз жана сабырдуулук менен силер жол туткула, ошол менен жардам, мына ошол нерсени силер өзүңөр жардам туткула деп туруп, бирок жараткан айтып атат: "Ва иннаха лакабира". Бирок бул нерсе аябай оор дейт. Илля алал хашиин. Бир гана Кудайдан корккон адамдарга бул оор эмес. Туугандар, жаштар 80-100 килограммдык штангаларды канча подход менен көтөрө бериши мүмкүн. Тренажерный залдарга кирип качаться этип, зеркаладан өзүнүн булчуңдарын көрүп, тамашалап ошондон рахаттанышы мүмкүн. Бирок эч кандай нагрузка келбеген 2 ракат намаз бул адам үчүн ушунчалык оор болушу мүмкүн, бесконечный болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн туугандар, биз айтабыз, мына эркек менен аялдын ортосундагы болгон рай. Аялдын преимуществосу бар. Аллах субханаху ва Кур'ан Каримде айтып атат: аялдын преимуществосу бар. Бирок үстөмдүк кылган бул эркек. Ар-риджалу каввамуна аля ниса. Аллах айтып атат: эркектер аялдардын үстүндө көзөмөл кылып үстөмдүк кылган бул эркектер деп атат. Биринин үстүнөн бирине берген ошондой өзгөчөлүгү, артыкчылыгы менен, фазилети менен эркек, туугандар, билесиңерди, физически кандайдыр бир жумушту аткаруу эркек үчүн посильный бир эркектин колунан келген жумуш болушу мүмкүн. Айтып атпайсызбы азыр мына? Чоң муштуун, булчуңдары чоң, пресстерди накачал, урушу мүмкүн, бирок ушул адам ачуусун тыя албашы мүмкүн. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде: "Лейса шадиду бис-су'a, иннама шадиду ман ямлику нафсаху индал гадаб". Силердин куртой эң күчтүүңөр ал күрөш менен эмес, ачуусу келгенде өзүн кармап калган адам деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Чындыгында эмоцияга берилген кезде адам өзүн кармашы кыйын. Биз айтып атабыз, кары чал жаш жигиттерден күчтүү болушу мүмкүн. Эмне үчүн десе, кары чалга ошол бир жерде отуруп көчүгүн кармап, зикир кылып, тасписин тартып отуруш ал үчүн жеңилирээк болсо, жаш ошол жерде курттап отура албайт. Денеси күчтүү. Аялга караганда эркектин денеси физически күчтүү, бирок аял сыяктуу кичинекей балдарына бул эркектин күчү, кудурети, нерви жетпейт. Ар бир шариятыбыздагы келген ибадат, ар бир ибадаттын өзүнүн адеби, ар бир ибадаттын өзүнүн нормалары жазылган. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мына ошол нерселерди бизге көрсөтүп кеткен. Ошондуктан биз мусулман адамдар, туугандар, эң биринчи орунда шарият илиминдеги болгон эң негизги керек болгон основаларды үйрөнүү бул без исключения ар бир мусулман эркек, аял үчүн парз. Ал эми так наукалар менен алектенүү, физика, химия, ал нерселер менен алектенүү бул фарз кифая. Ал нерсе бардык адамдарга милдеттүү эмес. Ал эми мусулмандарга фарз. Мусулманга Кур'ан үйрөнүү парз. Канчалык деңгээлде десе, туугандар, жок дегенде мына ошол парз намазына жетиштүү болгон ошол сүрөлөр менен өзүнүн Кудайдын алдындагы 5 убакыт намазын аткаруу мүмкүн болгон өлчөм бул милдеттүү түрдө парз. Бул нерсе эч кимге бул нерседе жеңилдик берилген эмес.